аябай катуу ушундай сөздөр айтылды. Мен көтөрө алган жокмун. Анткени эч кимге сен актана албайсың эл астында. Элдин оюн дагы буруп кете албайсың. Ал ар бир адамдын өзүнүн ою. Ошол мезгилде кызым мага бир гана сөз айтты. Апа деди, мама дейт да эми. Сиз эгерде ушунун баарын окуп, ушулардын баарына кейисеңиз, сиз көтөрө албайсыз деди. Сиз мындай мааниде айттыңыз. Мен андай эмесмин да деди да. Сиз аны билесиз, апаңыз катары билесиз сиз мени. Ошондуктан эч көңүл бөлбөй, күлүп эле карап, андай эмес да деген сөзүм менен өзүңүздү өзүңүз өтүп кеттиңиз деди да. Мындан дагы айтканы, мисалы үчүн ит үрүп атса, сен эки бут менен басып жүрөсүң. Мисалы үчүн. Эгерде сен дагы ошондой бир ит болсоң, ит итке жооп берет да, арылдайт. Ана 4 буттап туруп алып жооп бериңиз дегендей мааниде айтты да. Мына ошол менин жүрөгүмө аябай бекем тийди. Адамдарды, конечно, ага теңебейм, бир мисалдап атам да. Эгер адам ушунчалык сени жаман адамды чөктүрүп аткан болсо, сен адам катары, сен адам деген атың бар. Оскорблять этип атат да. Бирок ошо адам катары сен өзүңдү көтөрүп, мен адаммын да. Эгер ал адамдын деңгээли ошондойго чейин бара атса, мен ал деңгээлге түшпөшүм керек да, өзүм кайрат кылышып. Мен ошодон өтүп кетип аттым, азыр эч кейебейм.